Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен түрк улуттук ашканасынан пиде жасайбыз. Пиде бул кадимки эле түрктөрдүн пиццасы десем болот. Бирок аябай күсүрөк камыр менен чыктуу болуп, сулуу болуп, аябай бири-бири менен айкалышып, биздин үй бүлөмчөлөрүбүзгө баарына жакты. Ошондуктан сиз дагы албетте ушул рецепт менен жасап көрүшүңүздү сунуштайм. Биринчи жумушту камыр кылып алуудан баштайбыз. Камыр үчүн бизге 2 стакан un, жарым чай кашыкта туз, 1 чай кашыкта дрожь, 1 чай кашыкта кумшекер керек, аралаштырып алабыз. 1 стаканда жылуу суу керек болот, 200 мл суу. Аз-аздан кошуп, камыр ээлеп алабыз. Сууңуздар өтө ысык эмес, өтө муздак эмес, жылуу болушу абзел. Ошондо камырыңыздар бир аз жакшы көтөрүлөт. Аз-аздан сууну куюп, камыр бир аз ийленген соң 1 чай кашыкта, чоң аш кашыкта өсүмдүк майын куюп, дагы колго жабышпаганча ыйлеп алабыз. Камыр өтө жумшак эмес, өтө катуу эмес, орточо тыгыздыкта болуш керек. Мына ушундай жумшак, орточо тыгыздыктагы камыр болот. Жаап, бетин жаап 30 минуттага тындырган алып коебуз. Ал учурда биз фарш ичиндеги чыкты жасап алабыз. Ал үчүн бизге фарш керек. 2 пияз, болгарский помидор жана петрушка. Эгер фаршыңыздар жок болсо, албетте сиздер этти эле майдалап турап алсаңыздар болот. Андан сырткары ичине сырлуу начинка кылсаңыздар да болот. Болгар калемпирлерин майдалап турап алабыз, өтө майдалап тураңыздар. Андан кийин пиязды майдалап турап алабыз, же болбосо мына ушундай кыргычтын жардамында өткөрүп алабыз. Помидорду да майда кылып турап алабыз. Мен жарым помидорду гана иштеттим. Жана кинзаны турап алып, татымыңыздарга жараша туз, татымалдар саласыз. Мен татымалдардан жыттуу кориандр салдым, же болбосо бизде кашнич деп коет. Кашнич уругун дайыма колдоном. Жакшылап аралаштырып алабыз, эзип-эзип. Мен жасаган азыктардан өзүңүздөр байкагандай 2 пидеге ылайык болду. Эми ушул учурда камыр да тынып калды. Камырды столдун үстүнө түшүрүп 2ге бөлүп алабыз. Мына ушундай 2 пиде жасайбыз. Камырды тегеректеп алган соң бирден жайып баштайбыз. Камырды тегерек формада эмес, сиздер узунчасына жаясыздар. Башкача айтканда биз кайык формасында пиде жасайбыз. Эгер узунча жасайм десеңиздер, анда кадимки эле пиццага окшоп калат. Ал варианты деле болот. Бирок мен традициондук вариантына карап, ушундай узунча кайык формасында, лодочка деп коет орусча, ушундай формасында жасаганды туура көрдүм. Четтерин да жукалап жайыңыздар. Чети калың болуп калып кетсе, анда бышканда дагы четтери калың болуп, бир аз күсүрөк даамы кетип калышы мүмкүн. Достор, каналыбызга катталып, коңгуроочону басып коюуну унутпаңыздар, себеби биздин каналдагы рецепттер сизге жагат деген ойдомун. Өтө жука эмес, 4 мм калыңдыкта жайып алган соң, мына ушундай духовканын табагына которуп алабыз. Эгер пергамент кагазыңыздар жок болсо, табакка жөн эле ун себип алсаңыздар болот, же болбосо өсүмдүк май менен майлап койсоңуздар болот. Мен мына ушундай кыйгачынча жайгаштырдым, себеби ушундайда жакшы батат. Чыкты 2ге бөлүп алабыз, 2 пиде чыккан үчүн. Жана бир бөлүгүн салып, колдун жардамында ушундай тегиз кылып, четтерине 1,5 см жетпеген абалда жайып баштайбыз. Чыктарды жайып алган соң колубуз менен бир аз басып коебуз жана четтерин мына ушинтип ичке каратып бүктөп коебуз. Эгер кааласаңыздар, чыкты дагы бир аз сыртка карата жайышыңыздар мүмкүн. Анда бүктөлгөн бөлүгү бир аз ичкерээк болот сиздерде. Учтарын ушинтип бириктирип алабыз. Мына кадимки кайык формасына келди. Четтерин жөнөкөй гана кадимки суу менен суулап сүртүп коебуз. Алдын ала кызытылган духовкада 200 градуста 20 минутта бышат деп коем, бирок үстү кызарганча мына ушундай кызыл болгончо бышырасыздар. Караңыздарчы достор, аябай даамдуу, жыты буркурап, жытын камера аркылуу айтып бере албайм, бирок өтө даамдуу чыкты. Ошондуктан албетте жасап көрүшүңүздөрдү сунуштайм. Камыры жумшак, күсүрөк, ошол эле учурда күсүрөк камыр, ушундай аябай таттуу болгар калемпирлери помидор менен аралашкан чык менен өтө айкалышып таттуу даам берет экен.
Каналыбызга жазылууну унутпаңыздар.